Чек арадан мыйзамсыз кирип жаткан сапатсыз дарыларга саламаттык сактоо министрлиги чектөө коюшу керек. Мындай сунуш менен адистер аталган министрликке пайдасыз дарылардын кара тизмесин түзүп, алардын өлкө аймагына кирүүсүнө тыюу салууну талап кылышкан. Андагы серепчилердин айтымында медиктер бейтаптарга жазып берген дары-дармектерден улам оорулуу өмүрү менен кош айтышкан учурлары да катталган. Бул туурасында бүгүн Борбордо атайын дарыкана бизнеси Кыргызстанда пайдасыз дары-дармек сатууну канткенде токтото алабыз деген темада тегерек стол өттү. Андагы адистердин айтымында саламаттык сактоо министрлиги, медициналык камсыздандыруу фонду, салык кызматы жана чек ара кызматынын маалыматтык базасы бириктирилгенде гана мыйзамсыз кирген дарыларды колдонулууга чекит коюлат экен. Движение лекарства, начиная от таможенной службы до пациента. И поэтому эта база данных позволяет всем иметь доступ к лекарствам, в смысле к информациям о лекарствах, откуда привезены, какая стоимость и так далее. Очень много досье. Соңку убакытта оорулуулардын врачтарга болгон арыздануулары күч алууда. Мунун баары алар жазып берген дарылардын жардам бербегенинен келип чыгууда дешет. Ал эми медицина тармагында жүргүзүлүп жаткан жаңы оптималдаштыруу жолунда баардык маалымат электрондук форматка өтүп, андан кийин гана бир топ жеңилдик болуп калат дешет адистер. Анткени ал жакта бейтаптын оорусуна кайсы дары колдонуш керек экендиги ийне жибине чейин иликтенип, толук жазылат экен. Есть диагноз, да, он страдает от какого-то заболевания. Вот к этому заболеванию на основе доказательной медицины четко определены, какие препараты принесут эффект, которые приведут к выздоровлению. Бул кыймыл мындан жарым кылым мурун башталып, соңку убакытта өнүккөн өлкөлөр калкынын саламаттыгы үчүн бул маалыматты ачык эле колдонушат. Мисалы, Британиянын саламаттык сактоо министрлиги каза болгондордун 40% медицинанын кийлигишүүсүндө көз жумушарын далилдеп чыккан. Эске сала кетсек, мындан бир ай мурун Борбордогу 8-чи ооруканада 16 жаштагы кыз дарыгердин көзөмөлүнөн кийин каза болуп калган учур катталган. Бул боюнча саламаттык сактоо министрлиги аталган ооруканага кайрылган бейтаптын неврологиялык оорусу бар экен деп билдирген.